Бектуруш Салгамани, акын, Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты. Адахан Мадумаровго. Кул эмессиң, көр дүйнөнүн мал пулдун. Кулусуң сен Кудай чындык калкыңдын. Кызмат орду өмүрдөгү ордуна көбүнчө төп келбейт экен ар кимдин. Душман таппайт акыйкатты айтпаган. Душман таппайт кара башын сактаган. Чобурлар көп чыгарышпай алдыга, чалып тосуп келе атышат аркаңан. Калчап бийлеп калкыңды кас коного, Кыргызстанды эйсиз мүлктөй тонодо. Сыртта калдың төрдө турар кезиңде, сабатсыздар чыкты сенден жогору. Сени колдоо, коргоо мекен тагдырын, сени колдоо, коргоо кыргыз бактысын. Арам пөштөр билет такка сен келсең, албай калат арам жолдон алчуусун. Көкөлөбөй турат элдик туу бүгүн, көтөргөнгө татыктуу журт уулусуң. Өмүрүңдү каршы коюп арамга, өрнөк үлгү сенсиң ар бир муун үчүн. Өмүрүңдү каршы коюп арамга, өрнөк үлгү сенсиң ар бир муун үчүн. Бар келечегибиз кең. Мен 95-жылдарында сүйлөгөн экенмин. 96-жылы сүйлөгөн экенмин. Ошолор сакталып калыптыр. Бир бөтөлкөнү көтөрүп алып. Кимиңиздер көрдүңүздөр ошону? Аскар Акаевич отурат. Көрдүңүз сен, Эрлан? Бир бөтөлкөнү көтөрүп алып. Аксакал, сиз да көрдүңүзбү? Рахмат. Мен дайым күбө издейм да. Сен жалган айтып атса керек деген ой кетпесин деп. Мына ушул касиеттүү Кыргызстандын 1 литр суусу күндөр келет, араптардын 1 литр бензинден кымбат болгон күндөр келет десем, залда ушунда отурган депутаттар күлгөндө шырактар. Мен өзүмдү жаман сезип кеткенмин. Туура эмес сүйлөп койдум. Караңызчы. Ушундай күндөр келет деп. Саясатчы, урматтуу аксакалдар, эжелер, агалар. Саясатчы 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін Аллах ошондой мүмкүнчүлүк берген болса, ар бир мүмкүнчүлүктү жараткандын өзү берет. 15 жылдан кандай болушун, кийин кандай болушун билген, сезген бир инсан болуш керек. Ал туюш керек, байкаш керек. Мына ошондой депутаттар шарактап күлгөн залда, маскара кылган да. Мына Кочкоров жамандап атат деп атпайбы? Ошон үчүн маскаралашат мени. Астагфираллах. Өзүн-өзү салыштырып атат деген ойдон алыс болгула. Мен эмес, пайгамбарларды да ошондой кылып шарактап күлгөн үстүнөн. Күлбөгөн акылман болгон эмес, үстүнөн күлбөгөн акылман. Күндөр келет деп айттык эле. Мына азыр Манас аэропортуна барсаңар, 1,5 литрлик легенда суусун 50 сом аласыз. 60 болдубу? Кече 5 октябрдан кийин 60 болсо болгон. Караңыз, 60 сом экен. 1,5 литр суу. 1 литр бензиниңиз 35 сом турат. 38 сом турат. Өзгөндө 38 экен, Бишкекте 35. Демек, 2 литр бензиниңиз 70 сом болуптур. Биздин 1,5 литр суунун баасы болуп калыптыр. Кандай дейсиз? Ошондо шарактап күлгөндөрдүн көпчүлүгү тирүү. Мына бала кайдан түшкөн деп карашкан. Кантип эле 1 литр бензин 1 литр суу менен тең болуп калат деп күлгөн. Жараткан ушундай акыл берген экен, пам деген түшүнүк болуш керек, парасат деген түшүнүк болуш керек. Ошону байкашыбыз керек биз. Аалам кайда жүрүп атат? 10 жылдан кийин кайда барабыз деген. Мен эмнеге какшап атам? Кагылайын кыргызым. Ошондо дагы депутаттарга ушундай кайрылат трибунадан. Мен сиздерге кайрылбайм, тарыхка кайрылам деп баштайт элем сөзүмдү. Себеби ошол жерде отурган депутаттар колдобойт эле мени, билет элем. 7 киши колдойт эле ошол. Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, Алевтина Проненко деген сыяктуу 7 киши бар эле. Бүгүн да ошентип кайрылып атам. Кагылайын кыргызым. Кеч болуп кала электе. Мамлекет катары жок болуп кете электе. Токтойлу деп. Токтойлу
кыйчуу жерди тыйып, жакшылык үчүн тандаганды үйрөнөлү деп кайрылып атам. Мени тандагыла деп айтпайм. Мени шайлагыла деп айтпайм. Каалаганыңызды шайлагыз, каалаганыңызды тандаңыз. Менден башкалардын баары ушундай келипти. Кече ким барды жыйынга өзгөңгө? Эми өзгөңгө барыштын кажети жок. Кечинде телевизорду КТР, МТР дегендерди карасаңыздар эле көрсөтүп атат. Өкүттө мактап атат жанагы киши келгенче. Мени дагы мактай турган азаматтар бар. Мисалы Рахман аке ыраазы кылып жүрөт. 1 саат эрте жеткирип коюп макта десем, ушундай мактап коюп. Тескерисинче айтам, мени сөз кылбагыла. Мактоо жалгыз жаратканга жарашат, башка эч кимге жарашпайт. Талапкерлер өздөрү сүйлөш керек. Кагазы жок сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мен дагы бир жолу кайрылам, барган жердин баарында кайрылып атам. Урматтуу талапкерлер, келиңиздер, элибизди да аяйлы. Ушундай сууктарда моундай кылып бүрүштүрүп отургузуп койбостон, ысык үйүндө чайын ичип отуруп, көрсүн дагы ошол КТР, ЛТР деген телеканалдардан Кудайдын куттуу күнүн телетаймаш кылгыла. Теледебат кылгыла. Ар кандай тема менен. Экономикасы, тышкы, ички саясаты, бардык темаларды киргизиле. Ошондо сиздер жан баштап жатып алып тандайсыздар. Муну туура сүйлөп атат, мунунку туура эмес деп. Кандай дейсиздер? Туура эле. Ансыз деле ал каналдарды кыйгатып койгон көрсөтүүлөр жок го. Кыргызстанда азыр эң негизги маселе президентти шайлоо маселеси кетип атат. Ошон үчүн мамлекеттин эсебинен акча жеп аткан телекомпаниялар элге мүмкүнчүлүктү жаратып бериш керек. Алардан эмне үчүн чыкпайсыз деген суроо берет мага. Өткөндө парламенттик шайлоодо да берген. 1 мүнөтү мугалимдин 5 айлык айлыгы экенин чалкасынан кетишти. Ошондой. Мен кантип чыгам ал жерден? Жакын жолотпойт. Ал эмес, кече менин телекайрылуумду көрдүңүздөрбү? КТРдан. Эртеси күнү ютубтан өчүрүптүр. Неге өчүрдү? Ошол жерде иштегендер айтат. Кыска мөөнөттө 200.000 просмотр болуп кеткенден өчүрүп салды дейт. А калган жигиттердики кулагынан чоюп көтөрө албай атат. Көргөн кишилердики. Ошон үчүн биз калыс элбиз. Акылман элбиз. Өзүңүздөр туюңуздар, сезиңиздер, байкаңыздар, туура чечим кабыл алып алат деген үмүттөбүз. Элге кайрылуум бар эле дейт. 2 мүнөт убакыт мүмкүнбү дейт. Сиз жаздыңызбы эжеке? Макул, 2 мүнөт. Анан токтоңуз, азыр эмес. Жыйынды бүтүрөлү, ошондон кийин сиз кайрыласыз. Сизден кийин аксакалдардан бирөөсү бата берсе бата берет. Кудай кааласа. Ошону менен жолго чыгабыз. Менин убактым аябай тар. Убакыт аябай, күн аз калып атат. Могул жакта Баткен областы турат, бул жакта Жалал-Абад областтары турат, Чүй турат, Бишкек турат, Талас турат. Кудай кааласа, ошол жерлерге дагы жеткенге Аллах насип эткен болсун. Болду суроо? Бул кайсы уулдарыңыз? Кимдердин? Ашына кимдердин? Жазып коюңуз. Рахмат. Мен бир нерсе айткым келип атат да сиздерге. Мынау сиз эми президент болом деп атасыз. Кудай кааласа болуп каласыз да, Алла буйрусачы. Мен эмнеге өкүнөм, ак үйдү эми кимге пайда, кимге зыян. Кечегиде депутат болгондо баарыбыз эле сизди шайлагандар отурат да, мен ошо өттүңүз да сиз, мындай кылганда өттүңүз, акылы өттүңүз да. Эми ошол өткөндө деле ак үйдү талкалап эмне кереги бар эле дейм да. Мына өзүм мисалы үчүн мен үйүм бар, 4 балам бар. Ичине келип айлыгын талкаласа кандай болобуз? Ал мамлекеттин ак үйүн кандай алсыз, туруксуз мамлекеттин бизге эч кандай кереги болбой калды да. Мен 10 күн ыйладым ошону көрүп алып. Ал ак үй болуп атат. Ал энесинин атасынын үйү эмес да. Мындай чыгап койгудай же кошунанын эмес. Ошону карай албай, ошону сактай албаган адамдар эмнеге мынандай депутаттыкка коесуңар? Эмнеге мындай президентке коюп атат? Азыр 96 дейт канча болуп атты. Ити деле, мышын деле коюп атты да. Мен сизге суроом. Сиз президент болуп калсаңыз, Алла буйруп, Алланын тагдыры буйругу менен мына карапайым калктын аты менен болуп калсаңыз дейм да. Жок дегенде ушул ак үйдө мындай урушу жок, мындай
байлық деген Қырғызстанда толып жатыр. Түгенді дейді. Қаяқта түгенеді? Зоолар тұрады. Алтындар А деген атын еметтейіз. Қарапайым қалып мына жерде өзіміз 5000 сомдан өмірді сатып отырамыз. Тірегімізді қылып жатамыз. Қарапайым ел ештеңеден қиналмайды. Қиналғанның барлығы ошол депутаттар, чекеріктер қиналып жатады. Ақшаны жеп жатады. Барлығына бекер. Ақша көп баларда, жол кира бекер, врачтар бекер, а бізде қарапайым ел барса, не дейді, 15 000 болса, 20 000 болса дарылайды, бір тиын бербесең, ошол жерде өлүп каласың, киргизбей. Кече коронавирусты канча адамдар өтүп кетти. Ошону айткым келет да, сизге оомат берсин, мартабагыңыз улук болуп, ушул Кудайдын алдында, Кандайдын алдында. Рахмат сизге, мырзакеле, ушундай кеткениңизге. Чоң рахмат. Рахмат эке. Биз сиздин айткан сурооңузга мен жакында эле ой жүгүртүп отуруп бир жооп бердим эле, ошону кайталап коеюн сизге. Абдан туура айтасыз. Бирок ушул баленин баары өзүбүздө да. Ошолду көтөрүп барган өзүбүз да. Ушул ак үйдө өрттөгөндөрдү мен дагы айттым эле да. Ак үйдүн ушунчалык касиетин кетирип бүтүштү да. Көрүп баратсаң бооруң ооруйт. Мен жана азыр Каракулчуда айттым. Азыркы ошол ак үйгө караганда мына Салам алейктеги Шарап ака Санжаровдун көйканасы барандуураак көрүнөт да. Ушундай болуп калды да. Кадыры жок да. Себеп Шарап аканын кароосуна кириш үчүн директордон уруксат алып киришин керек эле. Өтүгүңдү текшерет эле. Туурабы же? Козулар оорутуп койго козуларды деп. Азыр ак үй деген бул каптаркана болуп калды да. Андан да өтүп кетти. Ошон үчүн эмне үчүн ушундай күндү көрүп атабыз биз? Биз Кыргызстан жалаң карыганын баарын шумкар деп мактап көкөлөтүп атабыз.